Шам жергесинде Алеппо деген жер бар экен. Ошо Алепподо аябай мыкты жыгач уста бар экен да. Бирок жөнөкөй мындай жыгач усталардай эмес, терең ой жүгүрткөн жыгач уста экен да. Оюнда бир чоң гам бар экен да. Ой бар экен. О сахабалардын доорунда мусулмандардын 3-чү кыбласы болгон Байтул Макдисти дин душмандарына өтүп кетти. Ошол Байтул Макдисти канткенде биз мусулмандардын кайра карамагына кайтарабыз деген гам бар экен. Ой бар экен да. Ойлонуп олтуруп, мен Куддус үчүн мыктысын жасайм деген да. Анан Куддус үчүн чоң бир минбар жасаган киришет экен. 10.000 бөлүктөн турган жыгачтардан келиштирип ушунчалык сонун минбар жасайт экен. Минбар ушунчалык кооз мусулман өлкөлөрүнө ошол минбар жөнүндө сөз кетет экен. Ар бир тарапта көргөн жерлерде ошол минбар жөнүндө сөз болот экен. Чоң минбар жасалыптыр. Андай дүйнөдө жок минбар жасалыптыр. Минбар жасалып өткөндөн кийин аалымдар, падышалар, халифалар ошол минбарды сат деп, минбарды биз ушул мусулмандардын борбору болгон Иракка алып келип коелук деп падышалар ар тараптан баягы эмне сурасаң берелик, минбарды бизге бер деп сурайт экен. Жыгач уста айтат экен, мен минбарды эч бир халифага дагы, эч бир падышага дагы, эч бир байга дагы сатпайм деген. Мен минбарды Куддус үчүн жасагам деген. Таксырым, Куддус мусулмандардын колунда эмес. Балким качан мусулмандардын колуна тиет, ал белгисиз. Десе, жок, балким бир күн келет, ошол мен жасаган минбар Куддуска коюлат деген. Ирактын Тиркит деген шаарында 7-8 жашар бала, ойноп жүргөн бала аалымдардан ошол минбар жөнүндө айтылган сөзгө кулак түшөт экен. Аалымдардан, устаздардан ушундай бир минбар жасалыптыр, Алеппо шаарында турат экен деген окуя жаш баланын кулагына түшөт экен. Үйүнө барып айтат экен, апа дейт экен, ушул Куддус үчүн чоң минбар жасалыптыр, Алеппо шаарында турат экен. Ошол минбарды мен коем дейт экен. Десе, апасы, сүйүнгөн апасы, мусулман, баягы Кудайдан корккон такоо апасы, азамат бала, күч кубат колдоп, Кудай буйрса сен коесуң дейт экен да. Жабай 7-8 жашар баланы. Арадан 40 жыл өтөт экен. 1187 жылы ошол Куддус мусулмандардын карамагына өтөт экен. Байкы 7-8 жашында ой жүгүрткөн бала ошол Байтул Макдисти ачылышына себеп болот экен. Ошо 1187 жылы ошол минбарды Куддуска алып барып коет экен. Бул ошол жаш баланын аты Салахиддин Айюби деген биздин чоң ислам тарыхында чоң из калтырган адам болгон экен. 1969 жылы ошол минбар дин душмандары тарабынан өрттөлүп жок кылынат экен. Бирок устанын балким ниети түздүгү, устанын балким башындагы гамы, байкы 7-8 жашарынан ой жүгүрткөн Салахиддиндин гамы балким 2007 жылы Түркия мамлекети Байтул Макдиске ошол минбардын дал өзүндө минбар жасап киргизет экен. Айтайын дегеним, бизде мына ушундай гам болуш керек. Жашаганыбызда, жүрүшүбүздө бизде ушундай гам болуш керек. Балким бүгүн биз ачылыш жасай албашыбыз мүмкүн, бирок гам болуш керек. Мен ошундай, балким силердин келгениңер, балким ошол бир баланы окутуп кеткениңер 20 жыл, 30 жыл, 100 жылдан кийин бүгүнкүдөй тарых болуп калышы болуп ыктымал. Айтайын дегеним, ар бирибизде гам болуш керек. Элиме, жериме, диниме эмне кызмат кылдым? Элим үчүн, жерим үчүн, диним үчүн бир гам кылып атамбы? Айтайын дегеним, бизде гам болуш керек.